Караңыздарчы, бул байке кандай бактылуу. Бир келип Манасты кучактап, бир келип Рустамды кучактап, Өмүрбекти кучактап, бардык жигиттерди бир тууганындай көрүп учурашты. Анан биздин жигиттер ат тандаганы жөнөштү. Манаска болсо даярдалган ат бар экен, ошол атты минди. Рустам Тыналиев дагы бир атты минип, капитан өзүнчө бир ат минди. Бул жактан дагы жигиттер сүрөткө түшүп жатышты. Анан аттарын сынай баштады окшойт. Бири-бири менен түртүшүп, аттарын ары-бери бастырышып жатышты. Өмүрбек Эсен уулу бул атты минип көрдү дагы. Байкашыма караганда жакпай калды окшойт. Кайра башка атты минип бул атты жетелеп ээсине тапшырып берип койду. Ильяс байке ат тандаган жагынан мыкты эмеспи? Жакшы атты минип алды окшойт. Манас болсо баягы тандалган атты минди, калган жигиттер өздөрү тандашып, кыскасы баардыгы бирден аттуу болушту. Оюнга чыккан учурда мени таң калтырганы ушунча аттын арасынан Жоки Орозбаевдин көзүнүн көрөгөчтүгү деп айтсак болобу, мыкты атты тандаптыр. Ошентип биз күткөн оюн дагы башталды. Көк бөрүнөн кемини жаңырып, эки курама команданын оюнчулары тааныштырылып, оюн башталып, оюн 5-5 эсеби менен тең-тең болуп, кошумча 10 минутада бир улакты биздин Кыргызстан курама командасы салып кетти. А мен болсо жигиттерден интервью алдым. Оюн бүтүп, тамактанууга кетип баратып, ушул жерлерди көрүп калып, бат эле видеого тартканга жетиштим. Бардык шарттар каралыптыр ал жакта. Ал эми бул жакта болсо концерттик программалар, көрүүчүлөр көп. Кыскасы бардык жагы өзгөчө уюштурулуптур десем болот. Бул жакта сувенирлер сатылат экен, улуттук кийимдер, мактанчу жерге жеткичекти булардын бардыгын тартып, сиздер менен бөлүшүүнү туура көрдүм. Жолмо-жол видео тартып барсам дагы мен көк бөрүчү жигиттерден биринчи барган экенмин. Тамактарды тартып баштадым. Биздин эле тамактарга окшош, караңыздарчы. Дал ушул чатыр Кыргызстандын делегациясына деп жазылган экен. 6 айлык аттуу баштуу агаларыбыз, уюштуруучулар Кыргызстандан келген курама командага, жетекчилерге ыраазычылыктарын айтып, ыраазы болушуп, жакшы калуу тилектерин айтып, кубанычтарын тең бөлүшүп отурушту. Рамис Майрамбековичти жандарына алып алып, бир 15-20 мүнөттөй эмне айтышып атты билбейм, бизге угулган жок. Көпкө чейин сүйлөшүп жатышты. Андан соң биздин көк бөрүчү жигиттер кирип келишип, тамактанууга отурушту. Бул жерде өзүңүздөр байкагандай, жигиттердин колунда телефону жок, интернет жок. Интернет эмес, связь дагы жок экен. Тамактанып бүтүп эле 35 километрлик алыскы жолго чыгып кеттик. Ошол жерден гана бизге байланыш түзүлдү десем болот. Ошол жерден антеннабыз чыгып, биз интернет колдонуп баштадык. Мына өзүңүздөр көргөндөй ушул жерден. Андан кийин кеч кирип биздин кадырлуу коноксуңар деп эң улуус болгон Эсенгул баштап белине ушундай бир чүпүрөктү байлап туруп, ременди тагып, колуна камчы карматып туруп, андан кийин бул бөтөлкөдөгү суюктукту ичсе иммунитет көтөрүлөт деп туруп белек беришти. Жалпы эле калыстарга, жалпы барган делегацияга, ошондой эле оюнчуларга баардыгына
белек тапшырышты. Көк бөрүчү жигиттерибизге белек берип атканда ар биринин аттарынын башына деп жүгөн дагы кошуп белекке беришти. Баардыгы бактылуу. Караңыздарчы, сүйүнүп жүгөндөрдү карап бир өзгөчө жүгөн окшойт деп калдым мен. Ал күнү бул жерге түнөп калдык дагы эртеси күнү жолго чыгып кеттик. Жолдун кооздугуна суктанып кетип жаттык. Бул күн күндүз болгондуктан бизге жолдун кооздугу өзгөчө көрүнүп, биз видеого тартканга дагы жетишип жаттык. Бул болсо кечеги сиздер оюн көргөн ипподром. Бүгүн эч ким жок, тайгазандар турат. Жолдо шаңдуу кетип жатып, бир убакытта жаңы туулган кулун жолдун беркетин өтө албай аткан экен. Эрлан байке жардам берип өткөрүп коеюн десе, энеси кулунга жолотпой койду. А биз андан ары сапарыбызды улантып, жолго жөнөдүк. Жолдун кооздугуна суктанып кетип жаттык. Өзгөчө кооздук, өзгөчө сулуулук. Караңыздарчы. Баягы эле шаңдуу компания. Алыскы 10-12 сааттык узак жолдо сөз деле түгөнүп калат экен. Баягы эле ээрчишкен 4 Альфард окшош машинелер кетип жаттык. Мен болсо адатымча жолдун кооздугун суктанып карап, видеого тартып, жол менен убакытты өткөрүп кете бердим. Анан биз тамактанчу жерге токтосок, нарындык жигиттер экен. Биз менен сүрөткө түшүп, биз нарындан болобуз, бизди тартып коюңуз, биздин досторубуз көрсүн деп бизге тамашалай калышты. А биз болсо ушундай боз үйгө кирип, жалпыбыз отуруп тамактанып, курсагыбызды тойгузуп, аңгычакты кечкирди, кайра эле баягы эле сапарга чыктык. Фондогу музыкамды алмаштырбасам силер эмес, мен дагы тажап кеттим. Келе, башка современный музыка ал эми. Сиздер болсо видеону көрүп туруңуздар. Мен бир аз эс алып алайын. Ошентип биз тамактанып бүткүчөктү сыртта дагы кечкирди. Жол алыс. Биз болсо Россиянын Көкбөрү Федерациясына 2 күн бою бизди коноктоп, 2 күн бою бизди сыйлаганына терең ыраазычылык билдирип коштошуп чыктык. Ошону менен түнү менен жол жүрүп, эртең менен Новосибирский шаарындагы Кочевник кафесине келип, таңкы тамагыбызды ичтик. Жалпы бизди тосуп алып, бизге кызмат кылган жалпы кыргыз мекендештери сиздерге терең ыраазычылык билгизебиз. Мына эми мекенибизге кайтып жаткан кезде ак батаңыздарды берип, жакшы узатып алдыңыздар. Терең ыраазычылык сиздерге.
Алдыда бизди аэропорт күтүп турат. Аэропортко жөнөдүк. Биз менен 2 күндөн бери чогуу жүргөн бир айдоочубуз калып калып, биз менен башкача коштошту. Жолдо болсо пробкабы деп ойлосок, жок. Биз жак бети ачык, ар жак бети пробка экен. Мынакей, өзүңүздөр көргөндөгүдөй аэропортко дагы жетип келдик. Эми бул жактан бизди эмне күтөт деп ойлойсуздар? Эмне күтөт болду экен деп ойлонуп калдыңызбы? Эмне болмок эле? Биздин көрөрмандар күтөт, көрөрмандар сүрөткө түшөт. Алдыда видеодо күбө болосуздар. Мынакей, ушундай көрөрмандар. Бул көрөрманыбыз мен көк бөрү менен ооруйм деген жигит экен. Келип биздин Өмүрбек менен сүрөткө түшүп кетти. Өмүрбек жаш болсо дагы ушундай көрөрмандарды топтоп алыптыр. Көрүп алып аябай таң калдым. Баягы эле сүрөткө түшкөн жигиттер. Мен ушу көк бөрүчүлөрдүн жанында жүрүп, булардын мынчалык жылдыз экенин байкалапмын да. Алтай жергесине чогуу учуп барып, ушундай жылдыздар менен чогуу жүргөнүмө аябай таң калдым. Ошентип кезегибиз келип биз дагы Кыргызстанга учуп жөнөдүк. Кыргызстандын жерин алыстан, асмандан көргөндө эле ушунчалык 3 күндө сагыныпмын. Кантсе да Россиянын курама командасын жеңип, чемпион болуп келатабыз. Бирок бизди тосуп алган эч ким жок. Аэропорттон ушинтип түшүп эле дагы жакшы. Чүй областынын көк бөрү федерациясынын жетекчиси Айбек Абулкасымов агабыз Сары Өзөн командасынын автобусун жөнөткөн экен. Дал ошол автобуска отуруп Бишкекти көздөй келип калдык. Чоң рахмат менен болгонуңуздарга. Менин болсо Алтайдан келгенден бери тамагым ооруп атат. Ошол ооруган тамагым менен сиздерге ушунун баарын окуп бердим. Видео жакса каналга катталып, лайк басканды унутпаңыз. Жакшы комментарий калтырып коюңуз. Сизге өзгөчө бул видеодон эмнелер жакты?